Ассаламу алейкум, кыргызстандыктар, Ош шаарынын тургундары. Мен азыр Ош шаарындагы мына ушул Наваи паркынан жогору чыкканда, бул жакта Бабур театрынын алдында, тагыраагы Ленин көчөсүнүн боюндагы мурунку эски фонтандын ичинде турам. Бул жакта Ош мамлекеттик университетинин башкы корпусунун маңдайында. Бул жер Ош шаардык мэриясы тарабынан атайын аукционго коюлуп, жеке ишкерлерге берилген. Бүгүнкү күндө мына ушул аукциондон уткан жеке ишкерлердин бириси азыркы учурда бул жерде оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп атат. Ал жерде мэриянын талабы болгон, мэрия көрсөткөн долбоордогудай мына ошол проекттегидей кылып жасаса, ошол адам алып иштетет деп тапшырма койдуlar. Бул жакта навес көрүп турасыңар, жеңил конструкциядагы темирлерден курулуп, үстү мына ушундай пена менен жабдылып, ысык суу өтпөш үчүн жасалат. Так, бул жакта юрта, тагыраагы купол стилиндеги жеңил курулуштар 5 дана. Бул жакта мен биринчисинен баштайм. Бул жакта ичи накта кыргызча стилде. Кадимки керегелери профиль стойкалар, ууктары дагы профиль, түндүгү дагы турбалардан темир, үстү стеклянный терезе, чекелер дагы витраж терезе болот, пол болсо кафель. Бул жерлер эми баягындай жеңил тамактануучу, балмуздак жей турган ушундай жайлар болот. Бул юрта кыргыз стилиндеги курулуштардан 5 дана, баягы айтып өткөндөй 4-өө кичинекейирак, ортодогусу монусу чоңураак. Онысы чоңураак. Азыр усталар иштеп кафелдерди жабыштырып жасаатышат. Алтын ака, качан бүтүп калышы мүмкүн бул? Кудай бурса, Качан? июлга. Bir aydan кийин, а? Bir aydan кийин бүтүрөбүз деп атабыз. Bir ayda бүтүп калышы мүмкүн. Так, ошондо ортодо фонтан иштейт. Фонтан иштейт, фонтан жаңы жүрсөңүз, фонтандын оборудованиясы толугу менен жаңыланды. Фонтандын себестоимости 5 миллион болуп атат. Фонтандын өзүбү? Фонтандын өзү. Общий ушул жерге вложение 45 миллион сом. Вложение кылып атат, мына жеке ишкер тарабынан жасалып атат. Буну 1 миллион сом жылына бизге местный бюджетке аренда берип турат. Ошондой эле баягы условияда 45 миллион вложение кылып, мына фонтанды толугу менен оңдоп, тоже биздин баланска өткөрүп берип атат. Так, нарактагы ошондой тамактана турган жай болобу кандай? Бүт баягы выноска, мороженое, напитки, сусундуктар, мороженелер ушундай. Анан элдер дем алып, ушул жерде жаш балдары менен келип фонтанды көрүп кеткен. Анын алды кичине зеленый зона болот экен. Азыр дагы арчалар келип атат. Баягындай карликовый, баягындай фигурный дагы бир атайын неме кылышыптыр бишектен. Бул жерлер брусчатка болот болду. Бул жерлер бүт мындай брусчатка болот, мына брусчатканы башташты. Фонтан мрамор менен макшыкка болот. Ичиби? Ичи мына сырты, ичи полностью мрамор. Кесип атышат экен. Мрамор менен. Макшыкка болот, аябай сонун болот. Кандай цветной ар түрдүү цветте болуп турат. Түшүнүктүү. Значит, июлдун аяктарына ачылыш болот экен да? Азыр июль ичиге келesi болот. Уже иштери бүт болуп калды, коммуникация иштери бүттү. Только брусчатка иштери эле калды. Бул долбоор баягы силер мэрия көрсөтүп бергендегидей болуптурбу? Мына жүрүңүз. Так, проектти көрүп турасыңар, эскиз. Бул жакта азыркы мен көрсөткөн юрталар. Национальный. Ортодо фонтан. Дейдабыз. Бургер, сургер, кыскасы. Бер түндө да иштейт экен ушунда. Бул дагы шаардыктар үчүн бир өзгөчө эс алуучу жайга айланып буюрса. Фонтан. Жалпы жер аянты канча бул жердики? Жалпы жер аянты где-то 1 гектардан ашыгыраак. Гектардан. Самолет турган жер дагы неме болуп атат, конструкция болот, эски самолет алынып салынат. Түшүнүктүү. 1 гектардан ашыгыраак жер дейт. Так, мрамор
Азыр силер көргөн 5 дана боз үй темирден курулган, бирок мен азыр ошол так бул жерде брусчатка просто шаблонго көрсөтүп коюштур, ал эми үй жакта чындап басып атышат. Мурамур жакта брусчатка басып атат. Мен эми ошол мурамурду да көрсөтүп коеюн. Бу жакта усталар кесип атышыптыр. Ушул фонтандын ичи тышы ушу мурамур менен апшык болуп жашап аткан.